Бул 50 жашка чамалап калган Эмилбек Сыдыков. Ал Каракулжа районунун Капчыга айыл өкмөтүнө караштуу Сары Бий айылынын тургуну. Аймактагы эң үлгүлүү балчы атка конуп, чоң аброй таптогон инсандын 130 000 балчы элеги бар. Эмилбек мырза 2016 жылы атайын кооператив түзгөн. Ага азыр 63 адам мүчө болуп катталды. Баары биримдикте балчылыкты өнүктүрүү. Кыргызстан балын чет мамлекетке экспорттоого кам көрүп, тажрыйба алмашып турушат. Бал өзү таза шарт эле бул кайнатылбаган таза продукция болгондугуна байланыштуу. Уну ошон үчүн башынан баштап таза кармоо керек. Ошондуктан бул таза кийим кийиш керек, таза балчы электи кармаш керек. Ошо себеби биздин көп окуулардын негизинде ушуларды үйрөтүп кеткен. Азыр биз ошон үчүн ошол кийимдерди кийип атабыз да. Балчылык Эмилбек мырзага атасынан калган кесип. Алгач атасы үй бүлөсүнө жетиштүү гана бал өндүрсө, бара-бара балчылык сырын мыкты өздөштүрүп, чоң ишкерге айланган. Жаратылышы кооз, абасы таза, бийик тоолордун арасында ары баккан каарманыбыз украиналык Карпат породасындагы арыны көбөйтүп жатат. Өзү жана адистер атайын иликтөөнүн негизинде Кыргызстандын шартында Карпат ары түрү эң кирешелүү деп аныкталган. Жергиликтүү арыдан Карпат породасы 2-3 эсе балды көп берет. Бир балчы электен эң көп алганыбыз бир 15 килограммга чейин бал алат элек. Себеби ошол биздин генетический арыларыбыз бузулуп, союздан калган арыларыбыз, аталарыбыздан калган арылар. И порода алмашылган эмес да, канча жылда бир 20-30 жылга жакын ошол порода алмашылбай келип, гендери бузулган, ошол аябай проблема жараткан. Азыр таза кондуу породаларды чыгарып, биздин азыр бир балчы электен бир 50 килограммдан жогору биз 100 килограммга жакын бал алып өндүргөнгө жетиштик да. Себеби канча бал өндүрсөк, биз ошончолук экспортко чыгууга мүмкүнчүлүк жол ачылат экен да. Себеби экспортко чыксак, биздин өзүбүздүн жашоо турмушубуз оңолот экен. Дүйнө жүзүндө арылардын 100дөн ашык түрү бар. Бирок Карпат породасы бөлөк бир да ары түрү Кыргызстан шартында мыкты бал бербейт. Мындай ойду айткан Эмилбек мырза, балчы катары Карпаттан көп түшүм алып, чет мамлекеттерге экспорттоону пландоодо. Ал атайын Каракулжанын тоо балын эдиштерге коюп, кооперативдин белгилерин коюп жатат. Мына Кыргыздын стандарттарын, штрих-коддорду, өзүнчө брендтерди, стратегияларыбызды кантип өнүгүп, кантип экспортту кантип прибылап келүү боюнча иштерди жүргүзүп, азыр ушу күндө кардарларга биз штрих-коддорду алдык, ЕАЭСтин мүчөсү болдук, кыргыз стандарттарын алдык. Биз пчело ящиктерге ар бир ящикке дарыларды колдонбостон бал өндүрдүк да. Ошол өндүргөнгө, ошол стандарттарды ошо Кытайга киргизгенге жетиштик. Президенттин аймактарды өнүктүрүү жылына карата жарлыгына ылайык Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясы да балчыларга колдоо көрсөтүп, жеңилдетилген пайыздагы насыяларды берип, балчыларды окутуу иштерин жүргүзүүдө. Мындан тышкары чет мамлекеттерге балды экспорттоо келишимине ылайык быйыл Каракулжа району 120 тонна балды Япония, Россия, Кытай, Сауд Аравияга жиберет. Ушул Каракулжа районунун территориясында атайын өзүнчө бир зона уюштуруп атабыз, жалаң балчылардын зонасы деп. Жанагындай балды мол бере турган атайын асыл тукум арыларды алып келип, ошол жайгаштырып бүгүнкү күндө ишке кирип атат. Анан чет жерлерден эгерде инвесторлор келе турган болсо дагы биз ушул бал өстүргөн балчыларга жолуктуруп, ошолорго көмөк көрсөтүүнү суранып жатабыз. Адистердин айтымында Тоолуу Каракулжанын Капчыга айылындагы бал дүйнөдө сапаты эң мыкты деп бааланат. Иликтөөлөрдүн жүрүшүндө мыкты деп табылган Кыргызстандын балы ири мамлекеттердин борборунда. Балчылыкты Кыргызстан шартында мындан да өнүктүрсө, өлкөнүн дүйнө коомчулугу кереметтүү кооз тоолору, жаратылышы ысык көлү менен эле эмес, балы менен да таанып калат. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.